Kia Rio унаасын башкарып бараткан айдоочуну Ысык Көл облусунун Тоң райондук жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери токтотуп, тиешелүү документтерин текшерүүгө алышты. Эмнеге токтоттуңар жигиттер? Проверка документов. Проверка документов? На каком основании? Основание рейд. Мен тергөөдөштүгүн келинчегим. Праваңызды же? Водительский удостоверение. Я. Праваңыз жоқ бұл? Я. Протокол алып келші. Мерке. Без прав. С возрастной камерой. Отыршы. Эже чыгып болсызбы? Кадыр өтүрсөң? Жо бул атайын иш-чара болот биргеликте. Өтүрсөң? Өчпөйт эжеке бул. Эмнеге? Биз телевидениеден келип биргеликтүү иш-чара болуп атат бул. Биргеликтүү иш-чара болсо башка жерден тартып алат. Я не хочу, чтобы меня снимали. Мен тергөөдө иштейм. Бул келинчегим деген Киянын жүргүнчүсү унаага таандык транспорттук каражатты каттоо күбөлүгүн таап бергени менен рулдагы аялдын айдоочулук күбөлүгү жок экен. Эже түшүп болсузбу? Водительский удостоверениеңиз жок да сизге айдаганга кулуучу болуп атпайбы? Мектан толтурсуз азыр. Сізге түшүндүрмө берип коеюн. При себе не имеет водительское удостоверение. Атакан көчөсү 17 саат. Жерге түшүндүрмө жазып туруп колуңузду коюп Эмнеге токтом? Токтом эмес, бул протокол. При себе не имеет водительское удостоверение. Өзүңүз тааныккан документ. Эмне болот? Мына каражатты атайын мына токтотушууга токтотулат. Bir yandan oturup koyasın Jeke. Ben jakasına oturup koyasın. Алло. Күбөлүгүн үйүнө унутуп калган айдоочуга карата протокол ордунан түзүлүп, жубайлардын унаасы андан ары айып короосуна жеткирилген. Маку бер чыккан. Sen mi uygun? Sen uygun. Alan da greve olur. Onu kalır. Lütfen sержант Таңжол Томовна, жұмыстан тыңдашқан чарыңыз. Ассалаумалейкум, тартып атам сизди мен телевидениеден. Ак түстөгү Ниванын айдоочусу коопсуздук курун тагынбай келаткандыгы үчүн токтотулду. Документтердеги маалыматтарга караганда унаа Тоң районунун Мамбетов айыл өкмөтүнүн башчысына бекитилип берилген. Ал эми учурда башкарып келаткан Алмазбек Султанов аттуу айдоочунун атына жол баракчасы жазылган эмес. Келиңиз. Bayılmayın mı anne? Ay sayılı okul. Большевик. Sizin bu aydan okuğunuz yoktur mu? Çok öyle başka kattan. Siz vadisiniz mi yaptığınız? Hadi yakta tutuyor liste bu.
Көкөрөктө турган, көкөрөк ийки деп турган. Айыл өкмөт өзү айдаш керек болмок. Сен иш берип. Siz Ayıl Hükümet başçı ya kim mi? Yana motor. Мамлекеттик номерлери 0978 болгон Нива инспектордун башкаруусу менен айып короосуна жеткирилип токтотулду. Ayıl Hükümet'terde aydoğuşlar yok öyle hazır. O azır aydoş olup kalgan da бүт эле буякча. Aydoğuşlardan başka tışladı var. Büdjette Bu жерде istepçi. машинең жерде эмне бар, эмне жок баары жазылды. Ошо колгос бул жерге сдал водитель деп турбайбы? Бу жеринде да, бу жеринде да. Кто выйдет, кто барлы да мен. Эми бул колумдaki. Альтон 78-де жок болбос. Бизде мамлекеттик унаабынан Атайын уруксат кагазы айдап жүргөн үчүн 244 статьянын негизинде түзөт бул мамлекеттик унааны. Атайын Жол баракчасы жоқ, күтүүбөй листи жок. Күтүүбөй лист бар, бирок бул айдоочуга таандык эмес. Класс. Лицон сержант Акжолтой Максат. Рухсат документ бериңиз. Машинаның рухсат болсо түшүп каласыз. Саламатсызбы? Жаныңызда өзүңүздү ырастаган документтер барбы? Yok, ben o жаққа кирип сумкамда бүт бар ошол жерде. Алып келейин да? Алыс жактабы? Жоқ, жаққа центрда. Сиз салып алып айдашыңар керек болчу да мыйзам чегинде. Мен продукттан анмарымды көчүрөм да. Мага каражатында болуп туруш керек эле да. Машинам жакшы бекилди, чогулуп кетсе аны кантип келем? Ар жагынан отуруп каласызбы? Ал эми бул күмүш түстөгү Subaru Legacy'нын айдоочусу да токтотулуп текшерүүгө алынганда жанында эч бир документтери жок болгондугуна байланыштуу унаа айып төлөөчү жайга убактылуу камалган. Вышеуказанный водитель не имеет при себе водительского удостоверения. Түшүнүктүү болду. Түшүнүктүү болду. Протокол менен тааныштырып коюп коесузбу. Айдоочу өзүнүн автоунаасын айдап жүргөн учурда айдоочулук куәлиги жок болуп такталып чыкты. Ошонун негизинде 244 статьянын негизинде протокол түзүлүп, машина түзүлүп стоянкага коюлду. Свидетельство регистрацияңыз каякта эле? Кимде калды эле ал? Каякта үйдө унутуп калып турсузбу? Ошо свидетельство регистрация дейт азыр. Ошоңуз каякта? Мамам жокчу. Siz мамаңдын машинасын сиз айдап жүрөсүз да? Жок, эми жумушка ала кетейин деп келип бараткам. Азыр эми бизде ушундай рейд жүрүп атат. Ошонун негизинде, рейдтин негизинде сиздин өзүңүзгө машинанын тийиштүү документтери жок болгондуктан сизди атайын токтотуучу жайга алып барып, штрафный токтотуучу жайга алып барып токтотот. Азыр биздин инспектор алып барып. Инспектордун жанына отуруп алыңыз. Үйгө унутуп калыпсың ба? Жок. Мамамдын сумкасын алып баптырды. Бул жигит да өзүнүн башкарып бараткан Honda Odyssey'нин документи жок болгондугуна байланыштуу апасын көздөй бараткан багытын өзгөртүп, айып короосуна багыт алды. Запаскасы барбы? Уюлдук телефонун айтпа. 500 да? Машина ким өзүңүздүкү эле? Мамамдыкы. Документ ошондо эле? Айдоочу көлүгү бар. Былтыр алган экен 2017-11-айда алып.
Ысык көлдүн Тоң райондук жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо бөлүгүнүн кызматкерлери менен биргеликтеги ишибиз түн окумуна чейин улантылып, жолдогу айрым айдоочуларга мыйзам бузуусуна жараша протоколдор түзүлүп жатты. 89-20 шаңға тоқтатамыз. 89-20 шаңға тоқтамыз. 89-20 шаңға тоқтап қойыңыз. Жигулинин айдоочусу Бөкөнбаев айылындагы жолдордо чаң ызгытып бараткандыгы үчүн жол сакчыларынын көңүлүн бурдуртуп, артынан үйүнө чейин ээрчитип келди. Мына бияк үйдө бар. Иә. Бар там үйдө. Жаныңызда жокпу тиешелүү Жок, документтер? кале чыкканбыз. Каяктан чыктыңыз эле? Үйдөгүлөрдү баняга жеткизип. Үйдөгүлөр баняга? Мына Машинанын ачкычтары каякта сиздики? Айдайсызбы? эмнеге? Жан отуруңуз. Мына үйдүн биякта, көлүк жанында мына биякта. Жан отурсаң? Чоң жигит. Жанан отуруп алыңыз. Ой, чоң жигит. Чоң жигит. Алып чыксың ба, алып чыккан кезде протокол түзүп коюп, при себе не имел водительское удостоверение, свидетельство о регистрации. Правасы жок му? Тартип сакчылары шектенгендей эле көчөнү чаңдаткан жигиттин айдоочулук күбөлүгү жок экени аныкталды. Кийинчерээк окуяга аралашкан айдоочунун атасынын айтымында уулу жаңы эле күбөлүк алыптыр. Бирок анысын машинадан бирөөлөр уурдап кетпесин дешип үйүнө бекем жерге катып коюшкан экен. Балаңыздын айдоочу көлүктөрү жокпу? Бар. Алып чыгып көрсөтүп берип коесузбу? Айдоочу көлүгүн эмесин? Жаныңыз кала жүрбөйсүзбү, Турдумамбетович? Мен мына Жаныңыз калбайбы? Азыр шаш пунктка басып берген турбай атаңызды. Мен программа жанында эле машина ичинде. Токтоткон учурда айдоочу көлүгү тиешелүү документтери жаныңызда жок болгондуктан сизге азыр протокол түзүтөбүз. Качпайсың. Качпайсың бе? Качканды билбейсиз. Мамлекеттик жумушта иштебейсизби? Менби? Иштейм. Жок. Менби? Азыр сизге түшпөйм дагы, тиги балаңызга түшөм. Иштебей жаңы эле болуп. Телефонуңузду сиздин. Жубаткан айтып качканды билбейсиң. Эмне качан программа? Бүгүн дейм, программа деп. Жетиге жакын. Tamam dur hocam, yürüyünmüş. Siz mine kaçıp ketken үйрөтүп атасызбы? Özüm abi kaçtım, bırakayım. Ben özüm şunday işimiz özüm. Kaçasызбы өзүңүз? Kaçam. İçpesem kaçpayım. Жок, мыйзамга баш ийиш керек да баары. Emin bu жаңы алыптыр тамашалап атам, жаңы алыптыр. Билгери мындай эле сүйлөшүп экен, бул келгенде уран эми ушу биринчи правасын шакыла кетирип атасыңар. Жаңылар мына бир лай болсо керек. Шакыла протокол жазып. Gel inim, gel kolgapka ya inim. Ben pravasını var ayda soruttım ben. Pravasını asistan төлөйт да. Эртең менен эмеге барасыз? Гайгечи. Гайге барып, ошол жерден праваңызды алып аласыз. Постоянно жаныңызга салып жүрүңүз, айдоочу көлүгүңүздү. Жакында эле алган турбайсызбы? Жакында эле алды айтпайм, бир ай элек. Бир ай эмес, 2 ай болуп турабы? Şu maçı ökmet bergen. Ma Afganistan'a gelgende. Yardım etme. O şu oyundan ayıp sürmüş kaçı. Келиңиз, могу жерге кол коюп коюңуз. Asla. Ничего. Эртең менен саат 9-да гайге барасыз. Бул сиздин эмеңиз болот. Мындан кийин унутпай, жанына так баарын алып жүргөнүз өзүңүз үчүн. Хорошо, туура түшүнүңүз. Келиңиз, могу эме убактылуу айдоочу көлүгүңүздү алып алыңыз. Үйүнүн короосуна саналуу кадам жетпей, инспекторлорго кармалган айдоочуга карата ордунан протокол толтурулду. Унаасы болсо жол сакчысынын макулдугу менен өз короосунда калтырылган. Ошолордон алып аласыз. Госрегистрден dediniz mi? Госрегистрден dediniz mi? Жок, госрегистр эмес иним. Эмеден аласыз.
Değil. Baksa bota gelip Yok. tuttu. Mo pombu bilesizmi? Bir alып тастагандан пробасын. Улдатып жіберсін деп түсіп жатыр. Тастап қойдым мен. Жаңасын пробаңызды улдатып жіберсін деп. Сизге убактылуу атайын айдоочу эми. Эми көп мындай эме жазган да жаш бала эми. Жаба экен жаш баланын анча жазып алат өзүнүн эмесинен эле жазып. Зарплат таппаса иштебесе. Зато байке андан кийин жанына салып ал өзүнүн өмүрү не зря орустар говорят. Правда дорожного движения это ваша безопасность и здоровье дейт. İşinizге ийгилик, жакшы барыңыз. Чоң рахмат. Давай. Иш берип турбу? Жок, таптызым. А эмне үчүн 4 адам салып жүрөбүз? Бир адам салчу машинага. Еще сиздин Жигулинин айдоочусуна протокол жазылып бүтүп, чыга берерде кабинага 4-5 адамды салып бараткан жүк ташуучу унаа токтотулат. Караңгыда кайсынысы рулда келатканы толук байкалбай, бирок үстүндө аскердик кийим кийип алган бирөөсү гана газикти башкарып келгенин моюндайт. Бирок анында талап кылынган документтери жок болуп чыккан. Өзүн айдоочумун деп тааныштырган жигиттин айтымында алар райондук аскер комиссариатында иштеген кызматкердин чарбалык иштерин жасап жүрүшүптүр. Çek geçinde mi? Karşı koydan aldık. Gidip alalım. Haydi. Dur. Canan otur oğlum. Kızılı sen de mu ayakta kamera istiyorsun. Seküreti yok bakın. At düştü. Ne otal bakalım. Ay böyle kan tükeldi. Документсиз башкарылган унааны жол сакчылары айып короосуна айдап кетмек болушканда жүк ташуучу унаанын кыймылдаткычы от албай койду. Basta o kaldı. Harfiyle ma karak ben yine öyle oynuyorsun. Uran otursan ben aylantayın. Uruş kasteli var ki. Kuyrukları kayakta. Ya. Dokumentlerim. Gel tak. Инспекторлор машинаны жүргүзүүгө канчалык аракет жасашса да от албай коет. Ал арада талап кылган документтер үйдөгү унутулган чөнтөктөн алынып келинип, ордунан протокол түзүлдү. Мен түйгө унутуп койдуңуз беле? 저 매일 국감 준비나 하고 또 매일 가서 국감 준비. 극축도는 рабочий кийимин алып. Сенбек уулу Максат, э? Келес. Ошо гайда болот. Хорошо. Ha, чек паспорт эртең менен ала келесиз. Сервистан чыгарып ала келесиз. Ha, мейли, жакшы. Yok kanka orta kızas. Кейін от алдырған аккумулятор іздейлі. Жоқ, аккумулятор іздейлі. Я. Жоқ, аккумулятор аябайлы. Мен çalsam da otal болған. Осы аккумулятор слабыйды. Мол сен de otal болған. Şeyli dokumentleriniz yok mu sizde canınızda? Бар, машина var ya. Ошо принципе жаныңызда азыр жокпу? Бар. Көрсөтүп кое аласыз ба? Honda Stream'дин айдоочусу да документтерин үйүндө унутуп калган үчүн башкарып бараткан темир тулпары айып короосун көздөй бет алды. Айдоочу көлүңүз каякта эле сиздики? Үйдө. Мамлекеттик жумушта иштейбиз. Иштейм? Эмнеде иштейсиз? Это частный. Апыр, мусорыңды алсаң? Тетиги мусорыңды ал. Көрсөтүп берем ал.
Все, кетпей. До конца так. Қандайсыз? Не дейсің? Иә. Көрсеткен өтпей. Жігіт, мына личный сөйлесең мақұл ба? Көрсөтүүбүздүн мындан аркы бөлүгүнөн Бишкек шаарынан тартылган мыйзам бузуу фактылары менен тааныштырабыз. Документы, пожалуйста. Жүрбей. Оңал тоқтап қойлы ба? Toyota Avalon'дун айдоочусу алдыңкы капталкы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтотулду. Айдоочусу түшө калып эле унаа коомчулукка таасирлүү кишилердин бириники экендигин айтып, анысына телефон чалып баштады. Муну карайсыз, Аслан деп тандаган экен, көрдүңүзбү? Мына эне. Карастын ой болуп турду. Мен айтылган. Рейд болуп Ойлайм рейд болуп кетти. Жок, хорошо, мага документтериңизди берип коюңуз мага. Батандан. Сиз өзүңүздүн водительский удостоверение берип, удостоверение берип турат. А сизге мындай закон жок турганбыз. Закон бар. Өзүңүз токтосоңуз. Братан машинасы. Түшүнүп атам, сен бул братаныңыздын машинасы болсо, сен өзүңүз айдоочу көлүк алып жүрбөйсүзбү? Ким аты ким экен? Я. Ошо айтпайт, эмне өзүң айдоочу көлүк берип койдук. Жол сакчылары айдоочунун көңүлүн суутуп албай илдештиби сунулган телефонду алып байланыштын аркы тарабындагы таасирлүү адамдын да өтүнүчүн угуп көрүштү. Бирок мыйзам бузган тараптын суранычы суу кечкен жок. Алло. Александр. Александр. Я. Ben Sundus'taki. Oğlum. Kim oldu ki kim mesajına? Ya. Kim yaptınız kim peki? Айтыңыз, оғытасыз, біз ғайден. Ne nasıl yapmayın? Полный тонированный машина байке. Біз рейдте самбестер телевидениемен жүргенбіз. Ал. Жоқ, жардам бере аламын, кечирип коюңуз, байке. Ошого. Машина келген ме? Бай. Сөз, түшүндүм байке, жардам бере албайм. Бул өзүнүн айдоочулук көлүгү да жок экен, эчтекеси жок экен. Документи көрмөдүм, так акырын алып койдум. Жок деп атпайбы, документин жок деп атпайбы. Все, берсин документтерин. Ана телефон көрсөтүп, уақыт жоқ, жетеді. Хорошо, документ. Тұрайды. Жоқ, отырып не керек бар, байке, маған. Я. Сен маған условия қойып отырсың ғой? Жоқ, маған документ берген, мен тоңмаймын, тұра беремін үшін. Братанда документ айтыңыз. Я. Братана. Сен өзің документің бар деп отпай, алшы. Братаның айтып отыр, саған көрсетеді депші. Үйде тұрады. Сен Мен документ бияқта жоқ. жазып жатырмын, брат. Все, отыршы, байке. Кеткеле. Жаным, кім? Атың кім сен? Атың кім? Я. Сарина, биян отырсың, атын отыр. Просто біздің чүлі бөле қойым, ұят қойшы. Артына отырсың. Артына отыр, артына. Кел. Инспектор, отырыңыз бияқа. Бұл кезер ма? Бұл кезер ма айдап қоңыз. Бияқта телевидениемен совместно жүргенбіз байкесі. Документ жоқ екен байке дечі, документ жоқ екен байке. Сен не личный сөйлешер бейді, батыр қайда байке? Жоқ екен, документ бербейді қой байке. Қарсы ма? Инспектордун башкаруусунда Исмаилов Сарихан Эйпханович аттуу айдоочунун Авалону айып короосунан орун алып, караңгылатылган пленкалары сыйрылган. Жоқ, керек жоқ. Байке біз андай жоқтыр. Документіңді беріп қой, болды, все, ештеңең керек жоқ. Şu video болып қалды. Фамилияң айтшы. Дейін фамилия.
район. Перемыскіден, да? Неге? Андай болбойт эми, аке. Андай болбойт да. Ким берди рұқсат таңдап айтшы? Ким берди? Все вот здесь. Өт. Әмен моторын өліп тұрасың. Ал, мусорыңды алсаң? Тетігі мусорыңды ал. Көрсетіп берем маз. Все кетпей? Қандай дейсіз? Я. Көрсеткен өтпей. Жігіт, мына личный сөйлесең мақұл ба? Свидетельство, регистрация транспорта средства? Техпаспорт в багажнике сейчас. Күмүш түстөгү Мерседестин айдоочусунда инспектор капталкы терезелери караңгылатылгандыгы үчүн токтоткон. Анын кожоюну мас абалында болгондуктан Мерседесин башка бирөөгө башкартып бараттыр. Бирок 18деги баланын айдоочулук күбөлүгү жок болуп чыгат. Башында ал такыр айдоочулук күбөлүк алган эмесмин деп айтып алып, кийинчерээк убактылуу жаздыртып алган күбөлүгүм бар болчу деп актанып чыкты. Сыягы айдоо укугуна ээ болбогон адамдар 5000 сом өлчөмүндөгү айыпка жыгылаарын кечирээк сезип калды окшойт. Нет еще. Не получили, да? Не получили, да? Нет, еще не получил. Садись. Бұл ким болот байка сизге? Бұл айдоочу ким сізге? Это братишка мой рабочий. Я просто выпил его за руль. Да. Көлүк жок экенин билдиңиз беле, айдоочулук көлүк жок экенин? У него есть права, просто у него отобрали их. Он до сих пор, забрать их не может. Жок, болгон эмес деп атпайбы, өзү айтып атпайбы буга чейин? Как у тебя что, прав не решили? У тебя же есть права, тебе грешки забрали. Временные права такие, Временные права кончились у меня просто. Не, штраф за сколько написали? Сумма. Штраф у меня был, получается, без техпаспорта я ехал в Карабулку. Я в Александровке там аж. Мне отобрали права и дали временную, чтобы я доехал до города и все. Ал эми караңгылатылган терезелерине болсо унаанын ээси Адилет министрлигине караштуу мамлекеттик соттук экспертиза борборунан уруксаат кагазын алып алыптыр. Толщиной 11 миллиметр. Да? Бул тонировкабы же өзүнөн заводдон чыккан? Заводское правое стекло, короче, резали. Там их разрыто, вода попадает до сих пор. Экспертиза была то, что вода попадает до сих пор по правой стороне. Денис, садись вперед. Териштирүүнүн жыйынтыгында айдоочулук күбөлүксүз башкарылган унаа айып төлөөчү жайга жеткирилген.